Саламатсыңарбы менин сүйүктүү окуучуларым. Бүгүн силер менен адаттагыдай эле алифбе сабагын баштайбыз. Бүгүнкү алифбе сабагыбыздын темасы кыргыз эл жомогу каркыра менен түлкү. Сабагыбыздын максаты каркыра менен түлкү жомогун окуп маанисин түшүнөсүңөр, түшүнүүңөрдү эркин так айтып бересиңер, чынчылдыкка, достукту бекем сактоого үйрөнөсүңөр. Эгерде силер жомокту шар окуп кайра түшүнүүңөрдү айтып бере алсаңар балдар, анда бүгүнкү сабагыбыз максатына жетет деп ойлойм. Балдар, сүрөттөн эмнени көрүп турасыңар? Албетте, бул каркыра. А булчу? Бул түлкү. Анда мен силерге каркыра менен түлкү жомогун окуп берейин. Каркыра менен түлкү дос болушту. Экөө бири-бирине кошуна конушту. Каркыра жумурткасын басып, балапан чыгаргандан кийин түлкүгө келип: "Түлкү дос, мен жем таап келейин. Балапандарыма көз салып тургун", деди. "Каркыра досум, эч нерседен камсанаба. Бара бергин", деп түлкү анын бир балапанын жеп койду. Анан каркыранын келе турган жолуна ыйлап отуруп алды. Бир убакта каркыра келип: "Түлкү дос, эмне ыйлап отурасың?" деди. Анда түлкү ого бетер өңгүрөп ыйлап: "Ыйлабаганда кантем? Көзүм кашайып көрбөй калыптыр. Узун моюн балапандын бири жок", деди. Каркыра түлкүдөн шектенип калган балапандарын алып бөлөк жерге көчүп кетиптир. Балдар, жомок силерге жактыбы? Аябай кызыктуу жомок экен. Анда силерге суроо: каркыра менен түлкү дос боло алыштыбы? Алар эмне үчүн дос боло алган жок? Келгиле анда түлкү боюнча класстер түзөйлүчү. Класстердин калган бөлүкчөлөрүн өзүңөр толтургула. Анда балдар үйдөн жомокту шар окуп келесиңер. Саламатта болгула балдар.